Саламатсыңарбы, кымбаттуу менин окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Азаматсыңар. Анда эмесе азыркы өтүлө турган сабагыбыз адабий окуу сабагы. Келгиле балдар, алтын эрежени кабыл алып алалык. Ар дайым таза жүрөбүз, ата энелерибиздин айтканын угабыз. Азаматсыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы акылдуу бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды деген жомок тууралуу болмокчу. Сабагыбыздын максаты жомоктун мазмунун түшүнүп өз сөзүңөр менен айтып бересиңер. Логикалык ой жүгүртүүңөр өнүгөт. Жомок аркылуу мекенди коргоого үйрөнөсүңөр балдар. Анда эмесе кана балдар айткылачы, бул жомок эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Азаматсыңар. Китептин 137 бетин ачып, жомокко көңүлүбүздү буралык балдар. Илгери каардуу жана жоокер Алеке хан деген болгон экен. Бир күнү ал өзүнүн тынч турган коңшусуна кол салып шаарын курчап алат да андагы жашагандарга эгерде 3 күндөн кийин багынышпаса шаарды талкалай тургандыгын жарыялайт. Ал шаар кичине болгондуктан андагы эл Алекенин сан жеткис колуна туруштук бере алгыдай эмес. Шаарда туруучулар курчоодон чыгып кете алышкан жок. Алар да кечирим сурап душманга багынып берүүдөн башка айла жок калган. Шаардагы аксакал карыялардын баары кеңешүүгө чогулушту. Салт боюнча элчиликке жашы улуу жана кадырлуу кишини жиберүү керек эле. Бирок олтургандардын баарына Алекенин каардуу жана камкор экени жиберген элчини сөзсүз маскаралап атүгүл өлтүрүп коеру белгилүү болгондуктан элчи болуп барууга эч ким батына алган жок. Күтпөгөн жерден аксакал карыялардын кеңешине бир жаш бала келип калып, Алекеге мен барып сүйлөшөм, мен андан коркпойм деди. Аксакал карыялар баланын акылсыз дешип жанынан кетүүгө буйрушту. Бирок бала кетпестен Алекеге жиберүүнү көшөрүп сурана берди. Адегенде баары баланы шылдыңдап күлүштү. Көпкө чейин талашып тартышып акыры баланы жиберүүгө макул болушту. Бала уруксаат алгандан кийин өзүнүн эң чоң төө, абдан каарыган бир теке беришин суранды. Азаматсыңар балдар. Эми суроолорго жооп берелик. Шаардагы аксакалдар эмне үчүн кеңешүүгө чогулушту? Аксакалдар чече албаган маселени кичинекей акылдуу бала кантип чече турган болду? Мындан ары эмне болор экен? Баланы кандай кабыл алар экен Алеке хан? Азаматсыңар балдар, суроолорго туура жооп бердиңер деп ойлойм. Андан ары аксакал карыялар баланы төөгө мингизишип, сакалы узун, каарыган текел жетелетип шаардын дарбазасынан чыгарып жиберишет. Анын алдында ушундай элчи келип турганын көргөндө Алеке аң-таң калып, шаарыңарда эстүү баштуу карыялардан же чоң киши калбай калганбы? Деп Алеке каарын төгөт. Бала эч тайманбастан жайбаракат туруп, эгерде чоң десеңиз төө менен, сакалдуу десеңиз теке менен сүйлөшүңүз. Анткени биздин шаарыбыздагы эң чоңу төө, эң сакалдуусу ушул теке. Ал эми кичине менен аңгемелешүүгө ыраазы болсоңуз, анда мени менен сүйлөшүңүз дейт. Каардуу Алеке бала чукугандай буйдалбастан жооп бергенине күлүп, сен тайманбаган акылдуу бала экенсиң, менден эмнени күтөсүң? Сенин сураганыңды берем дейт. Ошондо бала, төөмдү соем, анын терисин ичке көктөй кылып тилип улаштырам да шаарымды курчайм. Анын ичине канчалык жер батса, ошону мага белек кылып берсеңиз болду дейт. Алеке макул болот. Бала төөнү сойдуруп, терисин сыйрытып, ичке кылып тилдирип, анан алардын учун улаштырып, шаарды айлана курчады. Баягы жип шаарды толук курчаганга жетти. Тайманбаган акылдуу бала өз шаарын жоого чаптырбай, ушинтип аман сактап калган экен. Көрдүңөрбү балдар? Силер дагы ушул акылдуу балдардай болуп чоңоюшуңарга тилектешмин. Келгиле балдар, анда эмесе суроолорго жооп берелик. Каардуу Алеке хан адегенде баланы кандай кабыл алды? Ал баланын сөзүнө кантип жеңилип берди? Акылдуу баланын соңку амалы кандай болду? Көрдүңөрбү балдар, адамды күчтүү кылган куралы бекен же акылы бекен? Азаматсыңар балдар, туура жооп бердиңер деп ойлойм. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма берем. Ушул жомокту окуп түшүнүүңөрдү айтып бересиңер. Азаматсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула балдар.